Баткен ооруканасынан бомба табылган жок. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынан жардыруучу зат табылган жок. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Буга чейин милицияга аталган ооруканага бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, медициналык мекемеде эвакуациялоо иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле жеринде кинологдор жана милиция кызматкерлери текшерүү иштерин баштаган. Камактагы Атамбаевдин уулу 75-чилерге чыккан өкүмдөн кийин кат жазды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу абакта отурган Кадырбек Атамбаев кайрылуу жасады. Анын жазган катын карындашы Алия Шагиева соц тармактагы баракчасынан жарыялады. Катта ал уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы жоктугун жана курал-жарагы болбогонун белгилеген. Ошондой эле ал өзүнө карата козголгон кылмыш ишти негизсиз деп сыпаттап, 75-чилердин ишине салыштырган. 75-чилердин катына байланыштуу иш 1 айда эле тергелип бүттү. Ал эми Темирлан Султанбеков экөөбүздүн ишибиз 7 айдан ашык убакыт тергелди. Бул тарыхый адилетсиздик. Мен Максим Бакеев же Айдар Акаевтай болуп банк ачып же бизнести рейдерлик менен тартып алганым жок. Бирок ага карабай мен 8 айдан бери тергөө абагында отурам деп жазылган анда. Эске салсак, 22 ноябрда Ички иштер министрлиги Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырууга шектелип кармалганын кабарлап, анын белгисиз адам менен сүйлөшкөн видеосун тараткан. Маалыматта Султанбековдун үйү тинтүүгө алынып, өзү милицияга жеткирилгени айтылган. Ошол эле күнү мурдагы Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева социалдык тармактагы баракчасында апасы менен бир тууганы кармалганын суракка киргизилгенин билдирген. Ал күнү кечинде Раиса Атамбаева коюу берилген. Кийинчерээк Бишкектин 1-май райондук соту Султанбеков менен Кадырбек Атамбаев массалык башаламандыктарды уюштурууну көздөгөн деген шек менен 17 январга чейин камакка алынганын маалымдаган. Алар менен бирге дагы Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган 8 адам камакка алынган. Булак суперкежи. Интернет чалуулар кайсы учурда өчүрүлүшү мүмкүн? Президент мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров санарип кодексине өзгөртүү киргизген мыйзамга кол койгонун өлкө башчынын администрациясы кабарлады. Мыйзамда каралган нерселер улуттук коопсуздук органдарына маалыматтарды жашырууну алууга арналган атайын техникалык каражаттарды борборлоштурулган эсепке алууну жүргүзүү боюнча милдеттерди бекитүү, улуттук коопсуздук органдары жана ички иштер органдары тарабынан телекоммуникациялык тарамдарды пайдалануу менен байланышкан иликтөө иштерин техникалык жактан жүзөгө ашырууну киргизүү. Өзгөчө абал режими киргизилген шартта же массалык башаламандыктар куралдуу чыр-чатактар мезгилинде конкреттүү мобилдик түзүлмөгө карата телекоммуникациялык сервистерди көрсөтүүнү убактылуу токтотуунун жана кайра улантуунун өзгөчө тартибин киргизүү. Айта кетсек, мыйзам 4-июнда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Санкт-Петербургда дрон тийген мунай терминалы өрттөнүп, Белгороддо электр жары коюшту. Украина аскерлери 4-июлга караган түнү 400дөй дрон менен Орусиянын бир нече аймагына чабуул койду. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык 18 аймакка сок курулган. Анын арасында аннексияланган Крым, Азов жана Кара деңиздин акваториясы да бар. Ленинград облусунун башчысы Александр Дрозденконун айтымында 72 дрон атып түшүрүлгөн. Санкт-Петербургдун губернатору Александр Беглов телеграм-канал аркылуу өзү башкарган аймакка ошондой эле сандагы чабуул болуп, анын кесепетинен шаардын Киров районунда жайгашкан мунай терминалы жабыркаганын билдирген. Ал чабуулдун техногендик кесепеттери жоюлуп, жабыркагандар катталбаганын билдирди. Бумага басылмасы Красносельский районунун тургундарына таянып, Петербургда жарылуулардын үнү угулуп, асманга коюу түтүн көтөрүлгөнүн жазды.
Шаар бийлиги Кронштадт, Петродворец жана Курорт райондорунда абадан коргонуучу жабдыктар иштеп, айгай жарыялаганын билдирди. Аймактагы ири Петербург мунай терминалынын айланасында өрт тутанганы тууралуу кадрлар соц тармактарга тарады. Мындан кийин Астра Телеграм каналы өрт жогоруда аталган акционердик коомдун аймагында болгонун, терминал Санкт-Петербургдун чоң портуна жакын жайгашып, мунай жана мунай өнүмдөрүн темир жол, атайын түтүк жана деңиз транспорту менен ташып өткөрүүдө колдонуларын жазды. Украина лидери Владимир Зеленский Орусияга сокку урулганын Телеграм каналында растады. Алардын дагы бир максаты Кронштадт болгонун кошумчалады. Украинанын коргонуу күчтөрү Орусиянын согушун каржылап жаткан порттогу мунай инфраструктурасына сокку урду. Кронштадттагы аскердик бутага да тийди. Бул объекттер Украинанын мамлекеттик чек арасынан 850 чакырымдан ашык аралыкта жайгашкан деген Зеленский. Белгород шаарынын тургундары социалдык тармактарда Украинанын түнгү чабуулунан кийин көп жерде өрт чыгып, электр энергиясы жана суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураганын жазышууда. Жергиликтүү Пепел басылмасынын маалыматына ылайык, шаарда электр жарыгы өчкөн, ракеталык соккулар негизги электр көмөк чордондоруна урулган, ал эми Луч жылуулук электр борборунда өрт тутанган. Жакынкы калктуу конуштарда да электр энергиясы өчүрүлгөн. Булак Азаттык. Новороссийск шаарында бензин сатуу чектелди. Орусиянын Новороссийск шаарында бензинге чектөө киргизилди. Бул тууралуу шаардын администрациясына караштуу муниципалдык башкаруу борбору маалымдады. Азыркы тапта май коюучу жайларда бензин жок, күйүүчү майга берилген атайы талондордун эсебинен гана бензин берилүүдө. Ал эми дизель шаардагы 8 май коюучу жайда бар деп айтылат. Шаар бийлигинин билдирүүсүндө, күйүүчү май талондорун кызматтык автоунааларга бензин коюу үчүн юридикалык жактар жана жеке ишкерлер каттата алышат. Тартыштык болуп жатканда Орусиянын вице-премьери Александр Новак, губернатор, мунай компаниялардын өкүлдөрү катышкан жыйында өлкөдөгү мунай компанияларына аймактарга кошумча күйүүчү май жеткирүүнү камсыздоону тапшырды. Өкмөт тараткан маалыматта өзгөчө Иркутск облусу менен Забайкальедеги абалга көңүл бурулганы айтылат. Июнь айынын этегинде Орусияда күйүүчү май сатууга чектөө киргизилбеген жалгыз аймак Чукотка болгон. Акыркы айларда өлкөдө күйүүчү май тартыштыгы күчөгөн. Буга Украинадагы согуш шартында украиналык учкусуз аппараттардын Орусиянын мунай иштетүүчү ишканаларына урган соккулары себеп болуп жатканы белгиленүүдө. Булак Азаттык.